Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн биз ушул Зил лыжа базасында турабыз. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Кыргызда жакшы кеп бар. Кыштын кыштай, кыздын кыздай болгонун жакшы деп. Мына бүгүн биз кыш мезгилинде КТРК спорт телеканалынан сонун долбоордо кезигишип олтурабыз. Бул долбоордо өлкөбүздөгү ар кайсы тармактагы ошол эле мугалимдер, ошол эле журналисттер, ошол эле куруучулар тармагындагы кесиптештерди бир жерге чакырып, башын бириктирип, ортосуна ар кандай оюндарды уюштуруу менен жакшы бир күндү өткөзүү максатында уюштуруп жаткан жаңы долбоор. Андыктан мынакей бүгүн дал ушул Зил лыжа базасына келгенбиз. Келген максатыбыз Албетте, максатыбыз ушул медиа тармагындагы жалпы мыкты өкүлдөрдү чогултуп, ошолордун арасында жакшы бир кышкы оюндардын уюштуруп, таймаш уюштуруп, аларга жакшы бир жашоого болгон стимул жана ошондой эле албетте жумушунда атаандаштык, бирок жумуштан сыртка чыкканда достук, ынтымакты бекемдөө үчүн бүгүнкү медиа таймаш долбоору башталган турат. дал ошондой медиа таймаш деп аты айтып жаткандай эле бул жака өлкөбүздөгү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү келген жана бүгүн алдыда ошолордун ортосундагы кызыктуу беттештерге назарыңыздарды бурмакчыбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар дейли, биз кеттикпи? Аркага калдык же капкалга. Жүр кеттик, жүр. Бүгүнкү медиа таймаш иш арабыздын мынакей биринчи командасы жанында турган маалы. Бул жакта сурасак, команда капитаны негизи ким сиздердикинде? Команданын капитаны мен болом. Атым Токсобаев Сүйүн. Команданын аты кандай аталат? Биз командабызды Ден соолук деп атадык. Анткени ден соолук эң бул биринчи байлык. Командалардын кандайдыр бир ураны барбы бүгүнкү оюндарда? Албетте биздин командабыздын ураны Ден соолук өмүр булагы. Ал эми кезектеги жанында турган команданы мен билишимче ар дайым биринчи деген аты менен бүгүнкү беттештерге катышып жатат. Ал эми команданын башкы капитаны Расул мырза болуш керек. Албетте биздин уран менен тааныштырып коелу. Жалпы команда менен ойлоп таптык. Анда команда чогуу айтып койсок. Жашылдар ар дайым биринчи, спорт сергектиктин энчиси. Бүгүнкү медиа таймаш иш арасынын жарыштарынын мынакей кезектеги 3-чү команда жанында турган маалы. Бул команда капитаны ким болду экен? Саламатсыздарбы, мен биздин команданын аты Мыктылар. Ураныбыз болсо мыктылардын мыктысы, жүрөк ооруп турганда жүрөгүңдүн дарысы. Мыктылар командасы. Анда эмесе мынакей бүгүнкү биздин медиа таймаш жарыштарыбыздын командаларда биринчи конкурска даяр болуп калганын көрсөк болот. Биринчи конкурс эстафета аталат. Ушу эстафетага командалар кандай даярдыкта болду экен? Мынакей Тимур мырзадан сурасак. Тактикаңыз кандай? Биздин тактика жеңиш керек. Биринчи эле баштап, биринчи жеткенге аракет кылабыз. Буюрса достук жеңсин. Кыйындар жеңсин. Мынакей биринчи Мыктылар командасынын тактикасын көрдүк. Тимур мырза өзү алдыга туруп лыжа биринчи сап башын баштап берейин деп чечиптир. Ал эми экинчи команда бул жакта мынакей Расул мырзанын командасы кандай даярдык болду экен? Расул мырза өзү команда катары, капитан катары эң аяна туруп алганын көрсөк болот. Бул жакта эмне үчүн сиз ушундай матрасты тандап алдыңыз акыркы? Себеби дегенде команданын капитаны катары мен эң биринчи алдыдагы өзүмдүн команданын мүчөлөрүн жөнөтөмүн. Баарына жоопкерчиликти мен өзүм мойнума алгам дегендей. Андан кийин соңунда кетебиз. Рахмат сиздерге, ийгилик. Ал эми 3-чү команда Ден соолук командасы эстафета кандай даярдык болду экен? Сурап көрсөк команда капитанынан Сүйүн мырза.
Биз аябай даярдандык. Мындай духубуз аябай бийиктикте, баарыбыз бирдикте жакшы оюн көргөзөбүз деп аракет кылабыз. Бул сиздин дагы командалык тактикабы ушундай Расул мырза сыяктуу матрасты алып эң айна турган же болбосо өзүңүздүн тактикаңызбы? Жок, бул биздин тактика. Эми капитан болгондуктан мен командама жооп беришим керек. Командам алдыга кетип, бардыгын ыраазы болгондон кийин анан өзүм чылам. Команда капитандарында ойлорду угалдык. Ал эми командалар болсо даяр биринчи конкурска. Анда эмесе командалар даярсыңарбы? Кеттик! Мынакей биринчи конкурста биринчи келдиңер, бирок эки жолу оюн эрежесин буздуңар, же болбосо ушул айланпаларды айланып өткөн жоксуңар. Мунун себеби? Мунун себеби жолдо окшойт деп ойлоп койдум, потому что кайрыла албай кичине оң жакка тартып атты да. Сиздин оюңуз? Биздин оюбуз ушун биз жак ылдыйшыраак болуп каткан, ол жак эле ооп кете берет экенсиң, вообще бурула албайт экенсиң, бер жак дөң болуп каткан да. Түзөтөбүз го, эмкисинде түзөтөбүз. Эмкисинде сиз кыз болгонуңузга карабастан атаандаштан алдыга чыктыңыз да, анан мындай нерсени мурун тебип көрдүңүз беле? Тебип көргөн жокмун. Биринчи жолу кандай сезимдер болду атат? Толкундоолор болуп атат. Имамидин аке, мына сиз башында сонун баштап бердиңиз, командаңыз биринчи келаткан, анан өнөктөштөрүңүз эмнегедир кеч калып калды. Себеби? Буюрса мен баштагандай эле баары эле биринчи келишти. Биз баягы упайды эсептей турган болсок, бизде баягы буйтап айланып катасыз келгендер болду. Калгандары баягы убакытка ыктагандыктан балким биринчи келгендей сезилди. Биз дайым позитивдебиз, биз биринчибиз. Жакшы. Дос, чана тептиңиз, баягы кичинекей айылдагы тепкендей чана окшош экенби? Ошо көп окшошот. Эме мындай эме удобный экен да, буйтаганга дагычы бүт жагы. Сүйүм аке, биринчи жолу кармап атасыз мындайды. Кандай? Албетте бул аябай эми жакшы бир четинен ылдамдыкта кетесиң. Экинчи бир терс жери бар, буну башкарганга болбойт экен. Түшүнүктүү. Эжекеси кандай сезимдериңиз болуп атат? Мындай жыгылып кетем, жаракат алып калган деген ойлор болгон жокпу? Жыгылып кетем деген ой болбоду. Менин оюмча мен сиздер койгон тартипти сактадым. Болгону бир аз башкарууда кыйындык жаратты мага. 2 жылдан бери эми тебип атам деп. Түшүнүктүү. Сиз качандан бери мындай тоо лыжасы, же болбосо ушул кышкы базаларга келип жүрөсүз? Ну, в основном на лыжах катаемся. Сегодня первый раз вот на санках. Конечно, тяжело было. С последним виражом немножко. Бирок баардыгын мыкты аткардыңыз. Азаматтар. Командаңыздын өкүлү лыжада эң биринчи келди, чанада. Баарына биринчи келди, бирок эмнегедир акыркы линияны аягында кечип өттүңөр да. Буга толук түрдө мен күнөөнү моюнума алам.
командада 5 мүчө болсок, командадагы 4 спортчуларыбыз мыктылыгын көрсөтүп баарынан биринчи келишти баардык командадан. Себеби дегенде айрым мүчөлөрү түшүнбөй калышыптыр жол жобосун. Синхрондуу чогуу ар бир командамен кетебиз го деп ойлогонбуз. Соңунда мен дагы башка команданын капитандарын күтүп калгандыктан соңунда мен кичине подвайт этип коюм, акыркы кетип калдым. Болбосо 4 команданын мүчөсүнүн биринчиликке тартып. Ничего, исправимся. Баарын оңдойбуз, буюрса биздин команда алга деп аталганда. Силердин мына Адилет, Сүйүн бул кыздар аябай мыкты, күчтүү экенин далилдешти. Аслында талаптар башында түшүнүксүз болуп калыптыр да, биздин капитан командадагы түшүнбөй калгандыгын айтып атат. Анан ошол себептен кийинки оюндарда баардыгын алдын ала түшүнүп алып, анан ойнойбуз, бирок биз утабыз сөзсүз. Анда кийинки турлар, Репетиция мына даярдык деп билели, машыгуу. анда кийинкилерине ийгилик кылайлы, Азаматсыңар. Рахмат. Бүгүнкү күнүбүздүн мынакей экинчи конкурсуна да кезек келип жетти. Ал эми экинчи беттешибиз, мелдешибиз бул аркан тартышуу. Бул жакта 3 команда тең бири-бири менен айланпа түрүндө күч сынашмакчы. Анда эмесе биринчи мынакей арканга жакындап келген бул жакта мыктылар командасы менен ар дайым биринчи командасы эки тарапта турат. Кимиси күчтүү болот экенин алдыңкы мүнөттөрдө бирге көрмөкчүбүз. Даярсыздар командалар? Анда эмесе кеттик. Аз қалды. Ардайым амандас. Жашылдарын экинчи конкурста да уткузуп койдуңар, себеби эмнеде? Бутубуз тайып кетти, экөөбүздүн тең артта бутубуз тайып кетти. Башында утуп бараткансыңар да кийин тартырып жибердиңер. Бизде балдар Сиз керек болсо арканы кой берип жибердиңиз. жок, буттары тайып кетти, анан мен коркуп кеттим да, аркадагылар кошо. Коркуп кетип кой берип жибердиңиз. Кой бер, мына колумда тутулуп кетти. Кезекте мынакей буга чейинки аркан тартыш таймашынын биринчи турунун биринчи бөлүгүнүн жеңүүчүлөр мыктылар командасы менен бул жакта Ден соолук командасынын экинчи күч сынашышына көрмөкчүбүз биргеликте. Анда эмесе командалар даярсыңарбы? 1, 2, 3. Да. Атандаштарыңарды тартып алдыңар. Баракелде. Кимдин күчү көбүрөөк болду? Биздин эң акыркы күчү дайым бая позитивдүү деңгээлде күчтүү болду деп ойлойм. Биз баягы маанай дайым позитивдүү болгондуктан мыктылардын мыктысы, ден соолуктун байлыгы бул биздики болбой калды. Азамат, айым болгонуңузга карабастан мүмкүн болчу чыгыштыңыз, канчалык деңгээлде салым кошо алдым деп ойлойсуз? Эми канчалык деңгээлде салым кошконду бул жакта биздин атаандаштар айтышы мүмкүн, бирок биз ден соолук биринчи болуп атпайбы, ошондуктан биз биринчилигибизди бербей келатабыз деп ойлойм. Кезек аркан тартыш конкурсунун мынакей 3-чү айланпасына да кезек келип жетти. Анда эмесе мынакей буга чейинки конкурстун жеңүүчүлөр Ден соолук командасы менен бул жакта ар дайым биринчи командасы күч сынашмакчы. Анда эмесе кимиси күчтүүрөөк болот экенин алдыңкы мүнөттөрдө биргеликте көрмөкчүбүз. Даярсыңар командалар? Анда эмесе 1, 2, 3. Бир аз калды, бир аз. Мынакей бул жакта өтө бир бүйүрүскан беттеш орун алууда. Көрсөңүздөр, эки команда тең ушунча жеңиш үчүн жерге да жатып алып, болгон күчүн сарптап жаткан көрсөк болот. Бул жакта ар дайым биринчи командасы акырына чейин күрөшөт экендигин көрсөтүүдө. Мынакей байкасаңыздар, ар дайым биринчи командасынын айымы күч жардам бербейсизби айым? Сиз эмне турасыз бул жакта? Командаңыз үчүн эмнеге даяр болуп экенсиз? Байке, экинчи ирет да жеңилип отурасыңар. Бул ирет эмне себеп болду? Менин артымдагылар тартпай коюшту. Оюңузда сиз жакшы тарттыңыз. Ооба. Өнөктөшүңүз айтып атат, аркамдагылар тартпай койду деп. Аркадалар тартканда алда жыгылтпашпады, көрдүңөр го. Артта болушунча тарттым мен эми. Колдор уже эчтеке болгон жок. Мынакей сүйүктүү замандаштар, мекенибиздин кооз табигатында Борбор калабыздагы өзгөчө бир ушул лыжа базаларынын биринде
медиа таймаш уланууда 3-турга кезек келип жетти. 3-турдун аталышы ким тапан деп же болбосо ким кыйын деп аталмакчы. Шарты жөнүндө түшүндүрүп кете турган болсок, мына ушул команданын эки мырзасы өзүнүн командасындагы бирөөнү сүйрөп чыгып, аны таштап, кайра бирөөсү түшүп, бул жакта калган экөөсүнүн бирөөсүн олтургузуп, 2 киши кайра сүйрөп чыгат. Демек, ким ошол өйдөдөгү финишти алгачкылардан болуп басып өтсө, 5 упайдын ээси болот. Командалар даярсыңарбы? 1, 2, 3, көңүл буруздар, кеттик эмесе. Ар дайым биринчи командасында кеп, биринчи болуп маарага жеткенин көрсөк болот. Азыр дароо чамдап жигиттердин бирөөсү ылдый кайра түшүш керек, экинчисин алганы. Мынакей биринчиси кеткен болсо көрөбүз кайрадан. Гимылдам конкурсундагы экинчи айланмасында да кайрадан эле ар дайым биринчи командасы маарага биринчи болуп келе жатканын көрсөк болот. Албетте, күчтөрү калбаган көрсөк болот. Ал эми бул жакта мынакей чоң кыз болсо бир аз калды. Чыныгы финиш болгон турат бул жактан. Акыркы адамдар жана экинчи болуп маарага ден соолук командасы келген көрсөк болот. Ал эми мырзалар, бул жакта мынакей спорттук мүнөз акыркы финишке жетишке гана ошо чыныгы спорттук мүнөздү көрсөтүп алат болду экен. Мыктылар командасын байкап турсак, анда кайрадан эле команданын айымы өз ордуна орун алган көрсөк болот. Мен да бир аз ордундашып коеюн бул жакта. Бул конкурстар негизинен кичинекей кезибизди аябай эске салды. Үйдөн ата энебиз ушинтип чанага сүйрөй турган болсо, бул жолу биздин мырзалар байкелерибиз эркелетип сүйрөп чыгышты өйдөнүбүздө. Күчтүү экен, биз тарапта буюрса жеңиш. Рахмат. Ал эми кийинки ден соолук командасы буга чейинки беттештерде жакшы көрсөткүчтөр көрсөтүп жаткан. Бул беттеште бул оюнда экинчи орунду алып калышыңыздын себептери эмне деп ойлойсуз? Эми кечки эле биринчи боло бербейли деп башка командаларга да бир аз шанс бердик. Алар дагы бир аз алдыга чыксын. Анан биз баягы конкурсту туура эле так аткардык өзү. Бузбай эрежеси менен. Лыжа тебиш кыйыныракпы же чананы өйдөтөгө сүйрөш кыйыныракпы? Чананы өйдөгө карай сүйрөш чындыгында кыйыныраак экен. Себебинде бул жерде ошол 12-чөнүн баары кыймылдайт экен. Мен ойлойм бул таймашты деңгээлде эле көрсөттүк деп. Буга чейинки конкурстарда да алда келе жаткан команда бул конкурстан жеңилип калуусунун башкы себеби тамак ичпегенде деп айтып жатышат. Андан башка да эмне себептер болду экен? Себептер деген ушу биздин линиядан эле болуп атат окшойт да. Биринчисин жакшы эле чыктык, экинчисинде жиби кыска болуп калып, кичине тартып аткан балдарга кыйын болуп калды. Ошон үчүн кичине кечик болду. Ал эми чанада отурган айымдарыңыз да сиздерге кандайдыр бир көмөк берип жаттыбы? Колдоп. Биздин айымыбыз аябай оор окшойт. Тамаша, жакшы эле кыз экен, бирок колунан келишинче бардык эле команда жардам берип атты. Ушул результат, бирок жеңилгенин да билиш керек. Айымдан сурай турган болсок, сиздердин мырзаларыңыздар сизди бир аз тамашалап жатышат. Сиз үчүн жеңилип калдык деген маани. Сиздин пикириңизче? Биз жеңилдик, бирок маанайыбыз түшкөн жок. Себеби бул оюн али алдыда дагы бир оюн бар, аны утабыз деген ойдобуз. Дал ушул Зил тоо лыжа базасында массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн ортосунда медиа таймаш беттешүүсүн маарасы акырындап чегине жетип бара жатат. Андыктан мынакей биздин бирден бир акыркы конкурстарыбыздын бири, бул жакта оюнчулар азыр мына биринчи конкурста эле даяр турушат. Болгону колдорунда ушундай соктор бар, суулар бар. Ошол сууну эң башкысы төкпөй, аман-эсен жеткизе алыш керек. Анда эмесе командалар даярсыңарбы? Анда эмесе 1, 2, 3.
Азамат, сен азырынча биринчи келе атасың, жакшылап төкпөстөн кой. Азыр. Жакшы, сиз экинчисиз, жакшылап. Кеттиңиз, жашылдар, Боло кой. Каякта көздөп кетип калдың сен? Случайно промазал. Азаматсыз буюрса айга алгачкыларда болуп жетип келдиңиз. Коюңуз. Кандай сезимдер? Коркпоңуздар. Жакшы бары. Üçüncü komanda. Ver. Çabuk olacak. Азамат, сен жакшы келе атасың, маанайыңыз кандай? Сонусу алла көрбөй атам. Ден соолук командасы канча дагы алдыга озуп, азырынча 4 упай менен келатат. Мамидим аке, баарына макул ыраазысыңарбы? Баарына макул ыраазыбыз. Ден соолук өмүр булагы, ден соолук дайым биринчи. Ой, Азаматсыз. Ал эми ар дайым биринчи командасынын өкүлү, команда капитаны же болбосо лыжачысы дагы ушул айып аянтына барып аракет жасап келди. Ага карабастан экинчи келди, бирок